2 aydan beri эл үстүнө эрмек болгон бүтүндөй мамлекеттин бүйүрүн кызыткан Ажоолук Каламанбайга аягына чыкты. Шайлангандар шайланды, жайлангандар жайланды, кынтыгы жок, кырсыгы жок өттү. Эң негизгиси карышкырток кояман дегенде эл үстүн жакасаман. Эми маселени тарганда менде бир айта турган бир жагдай. Бир аптадан бери эң негизги актуалдуу маселе бул Маданият министрлигинин тарых музейинде жаткан мумиянын жерге берилиши коомчулукта чоң талкууга түшүп кетти да. Мен ал жерде иштеп кеткен мурунку Маданият министри катары айтайын. Bunun алдында bir çoğun itin ölügü var. Emne üçün 60 жылдан beri жатқан ал мумияны академиктер açılış kılgan emez. İlimpostor hiç açılып atқан болса emne üçün basıp gelişken emez. Genetikler, biyologlar emne üçün 60 жылдың içinde eş nerse kılışkan emez. Anam al çirip, жоқ болып köylen paratkan söğüktü жерге өргенде çuğ çıkarıp жатышып kaldı. Kayra kazıp geliş gerek. Бұл деген тарихи мурасты жоқ кылуу деген вандализм деген şey vardı. Түгелбай Токтогулович Казаковтагы айтты. Бұл кептин бардыгы мен кыздын жолбосу мумиянын жаткан жерде эмес, мен отурган жерде. Менин кызмат ордум бирөөлөгө керек болуп жаткан үчүн ушундай уучууга айланып кетти депчи. Ай, менден кийин деле ошол жерде 6 министр иштеди. Бардыгыбыз билчүбүз аны. Күбөлөнүп жок болуп бараткан. Бир дагы академик келип ачылыш жасаган эмес. Бир гана 57-жылы Юрий Баруздин деген орустун антропологу келип туруп, бул 5-кылымга таандык деген бир кагаз жок. Далилдүү бир документ жок. Ал кыргызбы, кыргыз эмеспи, мусулманбы, мусулман эч ким билбейт. А иттин өлүгү кайсы жерде? Иттин өлүгү ал сөөктү чет өлкөгө чыгарып сатуу деген демилге бар болчу. Акчасы да кымбат болчу. $500.000 чыгарып кетем деген кардарлар да чыккан да. Мына азыр эми ушуну ызы-чууга чыгарып президентке чейин жетти. Мен сурап кетем, урматтуу Чыныбек Акунович. Профилдик комитетке протоколдук тапшырма бериңиз. Анын Маданият министрлигине комиссиянын чечими туура эмеспи? Коомчулукта эмне үчүн Академия наук өздөрү уруксат берген. Өздөрү алышпай койгон аны. Карамаган. А бүгүн болсо ызы-чуу кылышып атат да, эмне үчүн алып барып көмүп салды деп. А эмне кылыш керек? 60 жылдан бери жаткан мумияны. Экинчи мен көтөрүп турган маселе, ошол Азаттыктын сайтынан алдым. Билим берүү министрлиги бир токтом токуптур. Былтыркы жылы кыргыз адабиятын дүйнөлүк адабиятка кошобуз дегенде биз кыйкырып ызы-чуу чыгарган токтоп калды. Эми кыргыз тарыхы менен кыргыз географиясын бөлүп атыптыр да. Тарых маданият жылында тарыхты талкаланга ким уруксат берди? Бул демилгенин артында ким турат? Тарых деген тактала турган, сактала турган, көбөйө турган илим да. Биз көбөйткөн ордун азайтып атпайбызбы? Мына ушуну дагы иликтеш үчүн ошол эле социалдык маселе боюнча комитетке протоколдук тапшырма, ушул эки маселе боюнча жумуш топ түзүлүп, буну иликтеп аягына чекит коюшубуз керек. Тарыхчылардагы, академия науктардагы илимпоз окумуштуу агалардын бардыгы бул туура эмес, бул вандализмге чейин тийген болду. Ал ортодо Маданият министри өзү айтты, бул кеп кыздын жаткан жери эмес, менин отурган жерим бирөөлөгө керек болуп жатат. Мен буну азыр ачыктабайм, муга келгенде ачыктайм деп айтты да. Мен ошол Маданият министри министр болуп иштеп кеткен адам катары айтайын. Менден кийин дагы ал жерде 6-7 министр болду. Бул маселе теги көп жылдардан бери көтөрүлүп жатат. Анткени 57-жылы казылып алынган мумиянын 60 жылдын аралыгындагы бир дагы антрополог изилдеген жок. Ачылыш кылган жок. Илимпостор келип иликтеп жиликтеп чыккан жок. Анан качан жерге берилгенин чуу чыгарып атат. Мен акырын карап көрсөм, мен азыр эсимде, ошол мен Маданият министри болуп иштеп турган кезде бир адамдар келген эле да, мына ушуну чет өлкөлүк адамдар алып кеткенге уруксат бере аласызбы? Бунун баасы да жакшы экен, $500.000 акча сунуш кылып жатат деген кеп кеткенде, анан мен азыр акыркы маалыматтарды байкап келсем, мына иттин өлүгү ушул жерде көмүлүп жаткандай да. Эмне үчүн 60 жылдан бери жаткан мумияны бүгүн эле ызы-чууга чыгарып жиберишти да. Кептин бар ошол жакта жатат да. Аны азыр эксгумация кылып, эксгумация кылып касып алып келип койгондо деле аны антропологдор жок да. Түгөлбай Токтогулович айтып атпайбы? Анын бир кесимин алып калдык, чачын алып калдык. Ошол деле жетишет. Эгер иликтей турган болсо, ал дегеле кыргызбы, кыргыз эмеспи деген кеп бар. 5-кылымда бул жерде кыргыздар жашаганбы, жашаган эмеспи? Ал бизге таандыкпы, таандык эмеспи? Ал бул жерге таандык, туура баткен жеринде табылган. Бирок ошол жерге коюлду да. Анан ал өзү акыркы күндөрү күбөлөнүп жок болуп бараткан да. Бул биринчи маселе. Ушул боюнча профилдик комитетте иликтеп баягы комиссиялар туура чечим алган эмеспи? Эмне үчүн мындай болду, эмне үчүн академия наук өздөрү алгандан отказ берип, анан көмгөнгө уруксат берип атпайбы? А бүгүн болсо айкай чуу салып атат.